Достор, саламатсыздарбы? Мурда мен Жалал Абад шаарына көп келчүмүн. Азыр эми Манас шаарына айланып калды Жалал Абад. Манас шаарына мен биринчи жолу келип атамын. Манас шаарында Манас деген ишкер бар. Анын Нуркелди деген курулуш компаниясы бар. Буга чейин Жалал Абад шаарындагы Манас деген ишкердин Нуркелди деген курулуш компаниясы жөнүндө айтып жүрсөм, азыр эми Манас шаарындагы Манас деген ишкердин ошол Нуркелди деген курулуш компаниясынын иштери кандай болуп атат, кандай иштеп атат, курулушу жылып атабы, жылбай атабы, жыйынтыктары кандай, кайсыл этапка келди, элдин ишенимин актап атабы, мына ошол суроолорго жооп берейин, ошону көргөзүп берейин деп келдим. Бул эми ошол Нуркелдинин кардарлары үчүн болгон чыгарылыш. Кеттик анда. Манаска барабыз. Так, достор, жана айткандай, Манас шаарындагы Манас деген ишкерге келдик. Азыр эми деги эле 2025 жылда эмне жумуш кылды, 2026 жылы кандай жумуш кылат, эмнени пландап атат, эмнеге жетишти, негизи эле ушул компания Нуркелди. Ошону сурайлы, себеби компаниянын иши кандай болуп атат, иши мындай жакшыбы, жаманбы, ар бир кардар үчүн бул менин оюмча маанилүү. Так. Assalamu alaikum. Александр, Нурс мырза, келиңиз. Саламат. Жакшыбы? Жакшы. Кандай аксак экен? Келиңиз, бул жакка Сизден отуруңуз. азыр жанагы ошол өткөн жылы бир кардарларга отчетуңузду алсам деп атам да. Өткөн жылы эмне иш кылдыңыз, быйыл эмне кыласыздар, ушул Нуркелди эмнеге жетишип атат дегендей. Болду, келиңиз, бизге маалымат берейин толук. Мында отура берем. Ушундай отурубуз, мен сизге карма каршы отурам енді. Нурс мырза, кош келипсиз. Рахмат. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Биз 2025 жылы жыл жыйынтыктап атканда сиз менен бир чоң материал тартканбыз YouTube каналга. Анда ал учурда биз отурган Алнур бир турак жайын жаңыдан тапшырып, калган объекттерибиз боюнча маалымат бергенбиз да. Ошол эми 2025 жылы кандай жумуштарды аткардык, эмнеге жетише алдык, койгон жумуш пландарыбызды аткара алдыкпы? Ошол бир катар сизге маалымат берип коеюн деп. Жакшы болот эле, себеби эми ар бир жанагы Нуркелдиден үй алган же үй алсам деген же болбосо алуу алдында турган же азыр кайсы бир компанияны тандай албай турган адамдарга бул компаниянын иши кандай, эмне жумуш кылып атат, былтыр эмне иш кылды, быйыл эмне кылайын деп атат, ийгиликтүүбү же ишинде мындай бир мандем барбы, ал маанилүү да. Ооба, сөз. Эми бул үй алуудагы чоң азыр баалардын кымбатташы, убагында бүтүрүү дегенде чоң сумма чыгып атат, үй алган кардардын жоопкерчилиги бар, ишеними бар дегендей. Туура айтасыз, биз ушул тууралуу сизге мындай кеңири толук кандуу маалымат беребиз. Мен адашпасам бир мындан 6-7 ай мурун келдим эле. Ооба, жай айында. Ооба. Ошодон бери азыр мынау жаңы жыл эски жыл бүттү, жаңы жылга өттүк дегендей. Анан кандай өзгөрүштөр бар? Мен азыр барып объектилерди көрүп келе элекмин, бирок мындай өзгөрүштөр барбы? Сөзсүз, биз ушул жанагы бир долбоорду жаңыдан башынан даярдап баштаганда жумуш план бекитебиз, рабочий график деп. Ошол график боюнча жумуштарыбыз жакшы, Кудай буйрса. Азыр мен сизге бул жактан чыгып туруп, барып курулуштун объекттерди ордунан көргөзсөм дагы туура болот экен да. Бул өрөт, бирок негизинен алганда ошол 2025-те азыр негизи компания үчүн кандай болду өзү? Эми биз компания үчүн Кудайга шүгүр 2025 жыл аябай ийгиликтүү жыл болду. Биз бир гана көп кабаттуу турак жай салбастан биз келишим түзүп атканда мамлекеттик да бир долбоорду аягына чыгардык. Манас шаардык көркөм сүрөт жатак мектебине тез аранын ичинде салып бериш керек деген бизге сунуш менен Жалал Абад шаардык мэриясы кайрылган. Ал учурда Жалал Абад шаары болчу, Жалал Абад шаардык көркөм сүрөт мектеби бар экен. 1906 жылы салынып, курулушу аябай эскилиги жеткен объекти бузуп, жок кылып, 2 кабаттуу здание болчу экен. Ошол жерге биз 3 кабаттуу 4 блоктон турган 100 орундуу жатаканасы менен 4500 шарчы метр квадрат болгон объекти нөлдөн баштап 30 август 2025 жылы урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда толугу менен бүтүрүп ачканга жетиштик. Ошол эле учурда биз мамлекеттик же башка бир жумуштарыбызды ийгиликтүү аяктап, бул жакта турак жайларыбыз калып кеткен жок. Аларды дагы өз учурунда коюлган план боюнча аткардык. То есть графиктен кечигүү жок азыр? Графиктен кечигүү жок, Кудайга шүгүр. Себеби биз элге ода бергенде так даталарını айтып сатканбыз, келишимде да так көргөзгөнбүз. Ошого биз башка бир объектибизди же мамлекеттик
долбоорлорду аткаруу менен биз аларды кечигип калбашыбыз керек деген тапшырманы катуу коюп өзүбүзгө. Мурда 2023-24 жылдары балким 12 саат 14 сааттан иштесек, быйыл 2025 жыл биз 16 саат 17 саатка чейин иштегенге туура келген учурлар болду да. Биз ошон үчүн графиктен калбадык. Азыр жыйынтык кандай ошондо? Жыйынтык жакшы, азыр барып ордунан көргөзгөндө биз жыйынтык билинет да сизге. Болду. Андан сырткары могу Алинур бир турак жайыбызды тапшырганбыз. Ачылышына да өзүңүз келип бердиңиз. Биз 6 ай бою карайбыз деп убада берип, бирок 6 ай бою биздин кардарларыбыз көчүп келгендердин саны аз болгонуна байланыштуу. Биз 6 ай карап бергенден кийин да өткөрүп бере албадык. Себеби жашоочулар аз, аны уюштуруш керек дегендей. Ошон үчүн биз жыл бою карадык. Жанагы убада берилген жылуулук маселеси 70% болгондо жашоочулар беришибиз керек болчу. Жок, биз ага карабай 52% болгондо жылуулукту бердик декабрдын 1-инен баштап. Жаратылыш газын дагы биз келишимге көрсөткөнбүз. 70% жашоочулар болгондо жаратылыш газын беребиз деп. Аны дагы аракет кылып, жок патирлердин ээлерине биз өзүбүзгө шот ачтырып, лицевой шоттарын 52% жашоочулар жашап атканына карабастан жаратылыш газын бердик. Суу себетин берип, мына 2024 жылы ноябрь айында тапшырсак дагы 2026 жылдын январь айына чейин 1 жыл 1 ай карап берип, мынакей азыр жашоочуларга эми гана дам коом шайлоо өткөрүп бердик. Андан сырткары техникалык паспорт бул жерде 126 квартира, төлөм жүргүзгөн 108 квартиранын баарына техникалык паспортун өткөрүп бердик. 16 гана батир калды, тех паспортунан эле алардын төлөмү бар. Биздин кардарлар бүгүнкү күндө ушул биринчи Манас шаарындагы алгачкы турак жайыбызга бүгүнкү күндө ремонт кылып 52% эл жашап атат. Бул азыр ошондо колдонууга берилген бир объект, Жалал-Абадта, Манас шаарында. Манас шаар. Азыр эми колдонууга ушул быйылкы жылдын ичинде мына 2026да дагы канча объект бериле турган болду? 2026 жылда Алинур 2 турак жайыбызды беребиз, 224 батир. Анын А жана Б блогуну 25 жылы декабрга дегенбиз. Анын ачкычтарын берип атабыз. Бирок биз жанагы ойлогонбуз, А жана Б блогуну бир ввод эксплуатация кылып беребиз ремонтко депчи. Андай болбой калды, бирок ачкычтарын турак жайды бүтүрүп ачкычтарын бердик, 100% төлөгөн. То есть ага азыр баягы мыйзамдагы өзгөртүүлөр, талаптын өзгөрүп кеткени себеп болду. Бирок кардарларга түшүндүрүп айттык, баарын туура кабыл алышты. 2026 жылы май айында деп 2 блок сатканбыз. Ошол учурда ввод эксплуатацияны бүтүрүп, кабыл алуу актысы менен техникалык паспорттон кошо тапшырабыз. То есть ал азыр тапшырылбай тургандыгы бул баягы мисалы бир комплекс боло турган бир адресте бир госакта жайгашкан үчүн мурда жана блок ввод кылсак болот болчу. Бөлүп. Азыр эми гостройдун талабына жараша бир адресте турганды бир ввод эксплуатация кыласың. Толук комплексти 2026 жылы Манас шаарында бир объектибиз бар. Ош шаарында 2 объектибиз бар. Ошондо азыр мынау Алинур 2 деп аталат, адашпасам. Ошол Алинур 2 ошондо 2 блогу бүтүп калды. Бүтүп калды эмес, толугу менен бүтүп, ачкычтарын бердик. Ремонтун гана баштай албайт. Азыр ввод боло элек. Азыр 3-чүсү, 4-чү блокторунда жумуш болуп атат. Ошондо ал качан бүтүп? 26 жылы 30 апрелге деп даярдап атабыз. Майга деп сатканбыз. Январь, февраль, 3 айдан кийин Кудай буйрса. 3 айдан кийин бүтүрөбүз. Бардык жумуштар эле аяктап калды. Баса белгилеп айтып кете турчу нерсе, ал жерде бардык коммуналдык чарбаларга түйүндөргө туташтырылып бүттү. Суу келди, саркындуу суу келди, жаратылыш газы келди. Отопление биздики жеке болгон үчүн отказанды биз ошол Алинур 2 турак жайыбызга курганбыз. Линиясын да тартып койгонбуз. Ошол жактан иштеп Алинур 1 турак жайына берип атабыз да. Жылуулук маселеси дагы чечилди. Алинур 3кө дагы ошол жерден келип трассасын тартып койгонбуз. Алинур 3 мына жаныбызда жайгашкан, Бул качан бүтүп калат? Бул 2027 жылы майга деп сатып атабыз. Наркы жакта дагы Эверест деген бар. Ал дагы 2027 жылы май айына. Экөө бирге бүтөт экен. Анда ал жерлерди аз барып көрүп келсек болот да. Ордунан көрүп келели. Алинур 1 азыр кадимкидей ишке берилип, адамдар жашап калыптыр да азыр. Бүттү да эми бул, Ооба, бул толугу менен 2024 жылы ноябрь айында бүтүргөнбүз. Азыр күндө 60ка жакын батир келип жашап, ремонт кылып, коммерциялык орундар иштеп жашоого берилди. Биз ушуну 6 ай бою карап беребиз деп убада бергенбиз да. Бирок 6 айда кыска аралыкта жашоочулар толук кандуу көчүп келбей калганына байланыштуу жыл бою карап бердик. Азырынча демек парковка, нарак бирактан маселелер жарылды элек, Жок.
ошол жакта жакшы. Азыр бул Алинур 3 а? Бул Алинур 3 турак жайы. Муну билесиз. Былтыры сиз экөөбүз 2025 жыл башында татканыбызда А блоктун катлаган казуу иштерин жүргүзүп атканбыз. Ооба. Мен сизде ошол жерде документтерди бүт көргөзгөм. 47 сотик жер аянтыбыз, кызыл китебиз компаниянын атында дегендечи. Нуркелди курулуш жоопкерчилиги шектелген коомунун жеке менчигине таандык экенин анықтайт. 47 сотик, 4700 чарчы метр. Мунун дагы жанагы жер участогунун максаттык багыты көп кабаттуу турак жай алдындагы жер участкасы деп шаардык кеңештен өзгөрттүк. Азыр мына бул 2025 жыл башында биз ар бир объектке 10 күндөн выходной бергенбиз. 1 январдан 10 январга чейин Алинур 2 турак жайы эс алды. Жалпы мында жумушчулар, бул жерде прораб, мастер, начальник объект баары баш болуп. 10 январдан 20 январга чейин Алинур 3 турак жайы азыр эс алууда. Ошон үчүн азыр биякта курулуш баягы 10 күнгө эс алууда да. Токтоп турат экен, а? Жок, токтоп турат деген туура эмес, түшүнүп албашмын. Эс алуу балдар баягы 1 жыл бою күчүн чыңдап топтоп алсын деген максатта. Бул Дээрлик азыр байкашымча бул канча кабат эле? 12 кабат. 12 кабаттын азыр 2 гана кабатын дубалдуу эле экен, а? Биз манал иштерини 2025 жыл ноябрь айында бүттүк. Бизде баягы параллелдүү жумуш болуп атат да. Биринин артынан экинчиси. Темир каркас угольниктерин койдук. Андан сырткары 8 кабатка чейин кышкыноо иштерин бүттүк. 8ден үстү синип боюнча жаңы норма боюнча газоблок. Газоблоктун дагы 2 кабатын урдук. 11-12 кабаттар гана калды. Электромонтаж чубалгы иштери монтаждоо 6 кабатта. Ал эми шыбоо иштери 3 кабатка келген боюнча погодага байланыштуу токтотконбуз. Азыр адамдардын арасында мындай суроо бар да. Кээ бирлери жакшы көрөт экен мындай. Мен мынау бышкан кыштан жасалган үйдү алгым келет деп. Кээ бирлери тескерисинче ага караганда газоблок жылуу болот дешет экен. А кээ бирлеринде газоблок жумшак болуп калат. Бир нерсе илсең турбайт деген түшүнүктөр бар да. Өзү эмне үчүн мисалы же толук эле газоблоктон кылбай, же толук эле бышкан кыштан кылбайсыңар? Башында өзү газоблок чыкканга чейин 2023 жылга чейин толук кандуу кирпич менен кылсак болот болчу. Азыр жанагы конструкцияны бир аз жеңилдетсин деген максатта 1-кабаттан баштап толук газоблок кылсаңыз дагы болот. Кааласаңыз ошол бирок 8-кабатка чейин кирпич кылып, андан ары газоблок милдеттүү. Сиз кааласаңыз кирпич болуш керек десеңиз 8-кабатка чейин аласыз. Жок, менин үйүм газоблок менен болсун десеңиз жогорку кабаттарды алсаңыз болот. Бирок ал жанагы газоблок менен пеноблок же пескоблок деген түшүнүктөрдү биз айырмалашыбыз керек да. Газоблок бул кышында жылуу, жайында салкын, кошунаңыз менен шума изоляцияга дагы жакшы. Анан бир газоблоктун бир эле анкерге болт каттырсаңыз 200 килограммга чейин жүк көтөрөт. Муну жанагы сиз реклама кылып кыргыз өндүрүшү деген заводдун түз жеткирип берүү менен алып атабыз. Ошону эми мен жанагы элге ошол курулушчу катары сиздин оозуңуздан мындай элге түшүндүрүп бергим келип атат да. Эми айтып атышат, жанагы бул автоклавда бышат. Анын сапаты азыр кыштан дээрлик кем калышпайт деп. Анан эң негизгиси биз көбүнчө түшүнбөйт экенбиз да. Мен муну баягы архитекторлор менен сүйлөшсөм айтышат. Конструкция өтө оор болот дейт. Анан кирпичте. Анан салмагы оор болгон. Ооба. Анан баягы кабаты көп болгон үчүн дагы анын баардыгы салмак экен да. Анан адамдар жөн жатпайбыз да эми. Балдар секирет, ойнойт, үстүнө мебелдер чыгарабыз, машина жанагы сместерди алып келип ремонтко деп аларды чаптайбыз. Андан сырткары ошо үйдө техникалар иштеп турат, майда билинбеген вибрация болуп турат. Эми ошонун баардыгы үйдүн конструкциясына мындай аябай чоң оор жүк болот экен. Ошол жүктөн качыш үчүн бир аз конструкцияны жеңилдетиш үчүн айла жоктон ойлонуп табылган ошол бир жаңы технология. Кышкы альтернатива катары жеңил, бирок сапаттуу. Сапаттуу, жылуу, жайында салкын. Бул эми биз кеч келе Volkswagen же Mercedes минбей азыр мына кытайский жаңы машиналарды альтернатива катары пайдаланып атпайбызбы? Анын ичинде бүт шарттары бар турабы. Бул дагы ушундай эле бир курулуштагы өзгөрүлгөн жаңы кирпичтеги кошумча сунуштама да. Ал булдан чочулай турган эч нерсе жок. То есть азыр жанагы автоклавды мурдагы жанагы Жигули, Москвич менен жүргөндөр Mercedes жаңы келгенде бул болбойт экен, бир бузулса оңдой албайт экенсиң деп корккондой эле маселе болду. Бирок бул деген жөн гана бирөө автоклав же газоблок чыгарып калып туруп ура бергиле деген
госстройдо эч кандай норма жок да. Анын сертификатын алабыз, аны испытаниядан өткөрөбүз. Чоң жоопкерчилик, чоң лабораториялардан өткөрөт. Андан кийин гана уруксат бергенде эле бул жакшы, кирпичке караганда жакшы. Азыр мен эсимде бар, мен ак көйнөктү кийип жайда Саратанда келген элем. Ошондо бул жагы 7-чи кабат, бул жагы эм эле жанагы фундамент лентада болчу. Ооба. Катлагандан жерден чыга элек болчу да. Катлагандан кийинки нөлөбөй отметка деп коебуз. Фундамент лента, андан кийин монолиттик стеналар куюлуп аткан учур болчу да. Биздин прораб сүйлөп интервью берген. Ооба. Жашоочулардын жилой комплексинен башталып уже жашоо кирпич уруу иштери башталды, кышкы иштеричи. Андан алдында темир конструкцияны коюу иштери 4-чы кабаттан 5-чи кабатка көтөрүлүп калды. Дээрлик жалпы бул 6-7 айдын результаты жалпысын алганда. Бул жакта ошол жер астындагы пайдубалына бетон алуу иштерин кече аткардык. Биз андан кийин бул жактын монолит каркасын толук бүтүрүп, бул жакта кирпич 1-3 кабаттан аран гана башталган болчу. Ошону 11-чи кабатка чейин бүтүрдүк. Андан сырткары биздин азыркы салынып аткан 3 объектибизде бардык коммуналдык түйүндөргө точка подключенияларды туташтырып алдык. Себеби Жалал Абад шаарында көп көчөлөр асфальт болгондо байланыштуу биз аларды эртерээк жасап албасак, асфальт басылып бүткөндөн кийин аларга 3 жыл аралыгында уруксат бербейт да. Ошон үчүн мына Алинур 3 турак жайында дагы отопление, жылуулук системасынын трубасын алып келип подвалга киргизип койдук, даяр. Саркындуу сууну тарттык, узак сууну тарттык, светти дагы тартып келдик. Болгону жаратылыш газы гана калды. Бардыгы негизги центральный борбордук туташтырууга уланып бүттү. Демек азыр мына курулуш гана бүтсө, ошол туташтырыла турган коммуникациялар бардыгы даяр. Даяр. Курулуштагы биз пластик антрас цветинде 5 камераны коебуз. Аны келишим түзүп, төлөмүн жүргүзүп атабыз. Азыр өзүңүз гана биздин офисте көрдүңүз, фасад жумуштан жана материалдарды комбинация кылып тандап атабыз. Алар менен дагы бааларын келишип, алгачкы аванстарын берип койгонбуз. Болгону 2026-жылга бизге ушул уюштуруу иштерин гана жасасак, финансылык төлөмдөр, акчалар, келишимдер, ким менен иштешебиз, кайсы материалды колдонобуз, дээрлик баарын 90%га чечтик. Демек, мисалы бетон келбей калат, же кышка акча жок, арматурага акча жетпей атат, карыз алышыбыз керек дегенге окшогон маселе азыр дээрлик жок. Азыр бизде 300 мол Алинур 3кө калган дагы 8 кабатына 300 тонна арматура кетет. Акчасы төлөнгөн. То есть арматура даяр. Акчасы төлөнгөн, даяр. Себеби кышына бир аз арзан болгондо биз акча төлөп коебуз да. Бетондун 50%-на төлөнгөн. Себеби бартер түрүндө болгон үчүн 50% квартираны берип койгонбуз. Анан калганын этап сайын төлөйбүз. Кычкыноо иштерине акча төлөнгөн. Фасад менен уже келишим түздүк. Калган иштердер калган ошол 10%, кээ бир жанагы эшикти кайсы жактан алабыз. Азыр айнекти каяктан алабыз? Жок, айнектин дагы уже 6-чы төлөмүн төлөп атабыз. Себеби биз курулуш башталганда эле тандайбыз. Ким алып келип установка кылат, алар менен келишим түзүп, жалпы чыккан сумманы биз 15 айга бөлүп коебуз дагы. Алдын алат, жүргүзө беребиз, алар материалын даярдап даяр турушат да. Сон көп учурда мисалы мен буга чейин өзүңөр билесиңер, баягы көп эле башка компанияларды эми айла жок тартасың. Себеби эл арызданат, барсаң лифт коюлу элек, лифт эмес, ага чейинки мисалы фасады бүтө элек деген окшогон иштер. Азыр мунун фасад маселеси, лифт маселеси азыр бизде ошол 90% бүттү деп атпайбы, 10% кээ бир гана иштер калган да. Ошондо биз буга чейин Torex деген эшик тап келип койчубуз. Ошонун дагы жакшыраагын коелу деп атабыз, 150 килограммга чейин. Ошол эшик маселе калды, анан лифт маселе калды. Буга чейин биз Турция мамлекетинен алып келсек, эми Коне деп Южный Кореянын алып келели деп атабыз да. Буягы бизнес класс деп өнү өсүп атпайбызбы? Ооба. Андан сырткары дагы калган баарын эле бүтүрдүк. Сатылыш кандай болуп атат азыр? Сатылуу Мисалы муну объект азыр канча пайыз сатылып бүттү десе болот? Буларда коммерциялык 1-2 кабаты А блокту коммерциялык орун болгон үчүн ал жакта 2 гана коммерциялык орун сатылды. Жалпы батир түрүндө 165 батир бар. Анын 140-ы сатылды. 25 гана квартира калды. То есть 80%дан ашыгы сатылды. Элдин ишеними жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок биз дагы мына бул эми отчеттук, рекламалык эмес, бул отчеттук болсун деп эле тартабыз да. Көңүлү ток, мындай эми Кудай буйрса буга биз жумуш баштаганга 12 ай болду. Бирок биздин тапшыруу мөөнөтүбүз дагы 16 ай убакыт. Азыр наркы объект азыр Алинур 2 тети көрүнүп турган да, туурабы? Азыр ошого дагы барып көрсөк болот азыр. Анан Эверестке барайлы.
Нуркелдинин бул ушул Манас шаарындагы Алинур 2 деп аталган турак жайы. Эсиңиздерде болсо, былтыры келгенинде, мындан бир 6 ай мурун келгенинде, бул жагында фасад жок эле, дубал урулуп аткан. Мынау жагында 3-чү блок эле бул. 3-чү блогунда эми эле жанагы бетон иштери башталган болчу. Анан эми булардын ушунчалык баягы мен айтып жүрөм пухта деп. Пухталыгы ушундан мынау QR код коюлган, ким неге жооптуу бардыгы коюлган, директор ким, куруучу ким, прорабы ким, жанагы долбоордун автору ким, көзөмөлдөй турганы ким, мастери ким, бардыгы жазылат. Анан качан башталды, качан бүтүш керек, ошол суроктор дагы коюлат да. Ошол ойдон турат, азыр айтып атышат, суроктон кечиккен жокпуз, кенен чонон бүтөбүз деп. Дурус ака келиңиз. Бүтөйүн деп калыптыр бул жактагы. Бул баягы коюн качты болуп калды десең. Качтарын койсок. Бул Алинур 2 турак жайыбыз. Ошол 2 блогуну бүтүрдүк толугу менен. Былтыр мен келгенде мына жакта бетон коюлуп атат эле. Мына бир 2-чи же 3-чү кабат болсо керек эле, адашпасам. Жайында келгениңизде. Бул жакта курулуш иши А, Б блокторунда дээрлик фасад жумуштарына жетип калды. Фасад жумуштары аяктап, ал эми бул жагы акыркы блокторубуз. Монолит конструкция 7-чи кабатка чыгып, андан кийин темир конструкциябыз өздөрү көргөндөй 4-чү кабатка көтөрүлдү. 3-чү кабат толук бүтүп. Ал эми анын аркасынан эле этабы менен бул жакта кышкыно иштери башталды. Анын ичинде инженер сеттер, электромонтаж, сантехника, башка жумуштар дагы биринин аркасынан этап менен кетип атат буюрса. 9 кабаттуу монолиттүү конструкция толугу менен бүттү. Крышалар жабылды, вентиляционный дымоудалениялар коюлуп, моторчиктеринен бери коюлду. Азыр Г блоктун эң акыркы блогунда 3 кабатта шоо иштери калды, фасад иштери калды, калганын баарын бүтүрдүк. Азыр бул жерде да жумушчулар бул жака келди. 1-январдан 10-январга чейин эс алды. Ошон үчүн бул жакта жумуш болуп аткан үчүн азыр сиз техника бесапасы түшүнүп, таанышып, кол коюп, анан кийин кирсек. Талаптар билесиз, мына бизде мастер бар, түшүндүрүп берсин. кайсыга кол коюп элек? Касканы кийдик, жилетти кийдик. Ошо курулуш аймагында каскаңызды чечпейсиз, жилетиңизди чечпейсиз. Техникалык коопсуздукту сактайбыз. Бул ушул Алинур 2 турак жайыбыздын арт тарабы. 1-чи кабат коммерциялык орун болгон үчүн бул паркингге түшө турган бетон. Жер төлөлөрү унаа токтотуучу жай болот. Андан сырткары пожардык машиналар айланып кирип чыгыш үчүн 6 метр жол каралган. Мына жер долбоор боюнча. Бирок биз жерибиз кенен болгон үчүн 10 метрлик жолубуз бар бул жакта кенен. Анан бул жака биз эмне үчүн бордюр койдук? Дурус ака, бул жакты биз мына өзүбүздүн территориядан 1,5 метр качырып, бүт жашылдандыруу зонасы кылабыз. Мына жерлерге азыр газон эгилет экен да? Газон эгилет март айында. Анан дарактар эгилет. Бак дарактарды эгебиз. Анан бизде бул жакта кийин дагы 1 жыл өзүбүз карап туруп, доңго өткөрүп бергенде дагы кыйналбаш автополивной суу менен суугара турган кылабыз да. Бир эле киши сууну эле ачып койгон болсо эле көгөрүп турө берет. А парковкасычы? Парковкасы бул жерде жер төлөөдө 60 унага каралган. Андан сырткары айлана территориясында дагы бар. Биз буюрса жашоочулар менен сүйлөшүп туруп, бул корого унаа киргизбей турган кылса жакшы болот деп азыр пландап атабыз да. Унаасыз коро. Азыр эми ушул мода болуп атат азыр, көп ушул турак жай. Коопсуздук үчүн дагы. Ооба. Балдар үчүн кенен чонон дегендей. Мынакей биз баягы 2025-жылы декабрда бүтүрөбүз деген 2 улагалуу турак жайыбыз ушул. Мынакей А жана Б блогу. Мунун курулуш иштери дээрлик баары бүттү. В жана Г блогун мынакей акыркы фасад иштерин жасап атабыз да. Биз өзү муну 30-майга тапшырышыбыз керек болчу. Эми азыр бар күчүбүздү, аракетибизди жумшап 30-апрель күнү ушул жерге Кудай кааласа сизди конокко чакырабыз. Мына жакта азыр бул бетине дагы мынау базальт басылат да, туура? Базальт чапталган, базальт капталып, базальттын үстүнө траверттин 1-этажы керамогранит болот. Жок, азыр мына бүт элек жагына. Жок, бүт элек жагына болот, усталар жакта иштеп атпайбы? Эсен акырын көчүрүшөт да бул жака. Ушул 9 кабаттуу турак жай, 224 батир. Муздак сууну киргиздик бул жака дагы. Саркындуу сууну киргиздик, жаратылыш газын киргиздик. Жылытуу системасын киргиздик. Жылытуу системасы ушул турак жай комплексте каралган да, жеке. 3 турак жайыбызга ошол жерден кетип атат.
Мен билишимче Оштогу жанагы салкын төргө дагы өзүңөр кургансыңар, баштап ошол начар чыгып, кыйнап, бир аз жүдөткөндөй болду эле биринчи жылы. Биринчи жылы биз туура эмес жанагы электроот казан тандап, мощносту дагы кичинераак алып алганыбыз үчүн аябай кыйналдык. 2023 жылы Россия жергесинен электроот казандарды алып келип, 3500 киловатт саатында иштей турган техникалык шарттама алып жасап алганыбыз үчүн мына Кудайга шүгүр, Алнур 2 турак жайыбыздан Алнур куруп, Алнур 1 турак жайыбызга бербедикпи? Бир кнопканы басканда иштеп кеткидей кылып жасадык да, Кудайга. То есть демек азыр тажрыйба бар, мурдагыдай өзүңөр дагы анан мынау жашоочулар дагы жүдөтпөйсүңөр деги. Азыр 55 градус берип атабыз жылуу, 53 градус кайтып келип атат. Биз 70% болгондо беребиз дегенбиз, жок андай кылбадык. Себеби жаш балдарлар бар экен, кары катаңдар бар экен. Жылуулукту 1-декабрдан баштап үзгүлтүксүз берип атабыз. Адамдар эмне ошол сатып алып, коюп алып, анан көчүп келбей жүрө беришет экен, Ар кандай шарт болуп калат экен да. Кээ бирөөсү Россиядан туруп алышкандар, кылып элек. Кээ бирөөлөр бизге кутулуп бүт элек. Аларга биз уруксат бере албайбыз. Толук төлөп жүргүзгөнчө. Бирок негизгисинен уже 62 квартира жашап атат. Азыр мунун терезелери коюлуп баштапты. Бул жакта дагы биздин жумуш дээрлик 85% аяктады. Келен кесир Кудай буйрса, благоустройствону жасашыбыз керек. Аны асфальт сезонун күтүп атабыз. Асфальт март айында баштасак, бул жака балдар ойночу аянчага, жашылдандыруу зонага, бак-дарактарга бүт келишим түзүп даярдап койдук. Күн эле жылыса келип туруп установка кылып бүтүрүп беребиз да биз. Азыр кааласаңыз кайсы бир улагага кирип көрөм десеңиз, кирип биз улаганы кандай жасадык? Жанагы көбүнчө азыр адамдардын эң эле арызданганы ушу болуп атат. Көп айрым компаниялар баягы эптеп бүтүрүп берип атышат. Бирок ошол лифтти, мисалы 2 лифттин орду боло турган болсо, бирөөсүн коюп койгон, бирөөсүн койбогон, же болбосо лифтти кечиктирип азыр 12 кабатка чейин жөө чыгып атабыз деп. Кече эле мага бирөө арызданды эле. Мисалы мунуга кирелиби? Бул 9 кабат болгондо бирден эле лифт коюлат. 12 кабат болгондо анда 2ден лифт коюлат. Биз башка турак жайларыбыз 12 кабат болгон үчүн 2ден лифт алып келгенбиз. Бул жакта 9 кабат бирден лифт алып келип, 4 блокко тең коюп, монтаж кылып койгонбуз уже. Бул жакта жанагы май айында тапшыра турган объектибизге дагы лифт келип, установка кылып иштетип койдук. Лифт иштеп атабы? Иштейт эми, мына негизи даяр да. Адатта жөн эле мындай шахтасын куруп коет го, лифтти өзү койбойт. Жок, биз лифт алып келип, установка кылып, лифтти кадимгидей коюп. Азыр мисалы бүгүн экөөбүз чыгып колдонсок болот да. Биз бул жанагы биздин адаттагыдай эле панель менен биринчи кабаттарды ушундай кылып жасаганга өтпөдүк уже. Мынакей биз азыр 2 улаганы тең ушундай кылып даярдап койдук. Адатта силерде жанагы эме болчу эле го, мындай кире бергенде күзгүнү коюп, үркенди деп жазып дегендей. О, бүт эмелер ошого чыккан. Пока азыр эми биз апрель айында тапшырабыз да. Ошого жакын коюп, турак жайыбыздын аталышын коебуз, компаниябыздын атын жазабыз. Мынакей бул жактарда жасадык, лифттердикин дагы бүтүрдүк. Салам алейкум. Ишиңер болсун. Мол жактарды бир грант менен жасадык. Лифт келди. Бул жөн гана каркас эмес, бул иштеп аткан лифт даяр. Кнопкалардын аркы бетинде окшойт. Жок, эми коебуз алар. Могу эмеден кийин коебуз. Анан улагаларыбыз басылган. Отделка жумуштары жасалды. Перланы да нержавейкадан кылдык. Бул билесиз, пока адамдар ремонт кылганга чейин ушундай ак-бак болуп эле туруп турат. Качан элдердин 50% биз баягы кароо мөөнөтүбүздө бүткөн учурда актоо сырдоо жумуштарын жасап беребиз. Дагы бир жол. Дагы бир жол жасап беребиз. Себеби биз азыр ремонт учурунда бирөө гипсокартон алып келет, башка болот, чийип алат, башка дегендей. Анан унаа токтот жайларды көрсөңүз болот кааласаңыз. Бул бардыгы туташып кетеби? 3 блок туташат. Салам алейкум. 4 блоктун баары туташып кетет. Биз мынакей бул унаа токтотуучу жайлар. Унаа токтотуучу жайдын астына стержканы койдук. Могу краскаларын бердик, отделкада. Азыр бир эле баягы полосасы эле калыптыр да? Полосасы калды. Вентиляцияны жасадык, пожарный сигнализацияны жасадык, трассаларды тарттык. Анан бул жерде баса
белгилеп айтып кете турчу жайы ар бир парковкага биз өзүнчө мондай Кладовка кылып кладовка сыяктуу кылып берип атабыз да. То есть азыр мисалы парковкадан ким орун алган болсо, бирден кладовкасы болот. Баягы вареньесин, салатын, Квартирадагы баягы ачыштай вещтерини, машинаңыздын баллонуну, жай кеткички баллондоруну биз ушул жака. жакшы экен, жакшы ойлонупсуңар ушуну. Все, аябай керек нерсе экен да, мисалы дөңгөлөгүңдү каяк коесуң, мисалы, кем банкаларды каяк коесуң дегендей. Бул ар бир парковкада бар. Мисалы сизге 30-чу парковкаңыз балки башка жакта болуп калышы мүмкүн, бирок кладовкаңыз бул жерде да. Биз номерациясын коюп, күлүшүн өткөрүп беребиз да буюрса. Ушул жакшы экен, жакшы ойлонупсуңар ушунчу. Жасадык. Себеби жанагы адамда ар түрдүү нерсе болот экен да. Мисалы запчасыңды баягы майланыштырып, квартиранын ичине алып кирип албайсың. Балконго коюп алсаң дагы болбойт. Анан кээде баягы салаттар ачып кете турган нерселер, муздагыраак, салкыныраак бул жакта турган жакшы мисалы. Бүт Жакшы ойлонупсуңар ушуну. анан жакшы жери лифттен дагы түз эле квартираңызга канчанчы кабатта жашасаңыз чыгып кетесиз да, подвалга чейин лифттер түшөт барычы. Бардыгы ушул жерге түшөт. Бардыгы түшөт. Ошол жана кыйналбайсыз, Кар ташыбайсыз. Эч. Ассалам алейкум. Бүтүрүпсүңөр го? Ассалам алейкум. Ушул эң акыркы Коюн качты болуп атыптыр да? жумуштар жасап атабыз. Мынакей ушул эле муну парковкалардын кладовкасы ушулар да. Мисалы бул жерге бир эле унаа токтотот. Бирок 4 парковка бар. Сиздин биякта парковкаңыз болсо, сиздин кладовкаңыз бул жакта болот. Кладовкалардын эмеси 6 чарчы метр квадрат. Бардыгы окшошпу? Окшош. 3/2, 6 чарчы метр квадрат. Биз бул жактан дагы бир 10дон ашык парковка чыгарсак болот болчу да. Кошумча. Бирок баягы ыңгайлуу шарт биринчи орунда болсун деген максатта биз ушуларды жасадык да. Эми бул жактан чыгып, Азыр муну дагы бир башпагайчы, мага аябай жагып атат. Себеби мисалы кээ бир нерселерди бул кадимкидей эле чоң эле комната го бул. жок бул азыр биз парковканы жасап, жанагы 60тан ашык унаа токтотчу жай бар дейт. 60га жакын парковканы склад менен жасаганда кээ бирөөлөр мен кичине кошуп берейин чоңураак кылгыла дегенге жасап. Мен буюм көп болот. Буюм көп болот деп 3 комната үй. То есть бул азыр под заказ. Под заказ. Атайын буйртма менен жасалган. Берки кичинекейирээктери кайсыл? Кичинекейлери мына мисалы кичинекейирээк экен, бирок бул өзүңөрдүкү окшойт. Бул электрошиттердик. 6 чарчы метр квадратта 3/2. 3/2 деле чоң болот, дейби? Чоң. Ал жерге эми сиз баягындай кылып жасатасыз да ичинечи. Полкаларды коюп, текчелерди коюп кылып жасасаңыз сонун чыгат да. Машина запчастарын койгонго өзүнчө, анан жанагы то есть аялдардын бурчу өзүнчө, эркектердин бурчу өзүнчө деп бөлүп алып деген, а? Дээрлик бүтүп калыптыр да. Ушул акыркы аяктарына чыгарып атабыз. Мына жерлердин терезелери коюлса, терезелери даяр. Бул жанагы буякта темир иштери болуп аткан үчүн биринчи подъездден чыгып калдык азыр, бул А блоктун биринчи улагасына чыгып калдык да. Бул жерге дагы мына жанагы күзгүн мына жерге коюлат. Күзгүнү коебуз, мына жерге коебуз мынакей. Бул жака дагы. Бул жака дагы күзгүнү коебуз, кошумча дагы жарыктандырууларды беребиз. Эшиктерге домофонду коебуз. Face ID менен ачыла турган эле кылып атабыз азырчы. Бүт эле күлүштөрдү ачкыч болуп кетпедиби? Биз Алинур бир турак жайбыз азыр. Биздин программисттер сиздин жүзүңүздү киргизип койгон. Мен аны убада бергенмин, ошону жасадык. Эч деле кармайсыз. Өзү автоматтык түрдө телефонуңуздагыдай эле ачат. Видео камераларды коебуз. Ал жанагыдай тааныбай калбайбы? Жок, ал биз. Ошентип кыйналбай атышабы? Жакшы, мындай практикалык эмес жакшы. Ооба, жакшы экен. Буяк бүт керамогранит кылдык лестницаларды. Жашоочулар өздөрү эмне дейт ошол ыңгайлуу болот? Ыңгайлуу. Чип эми кечке эле сиз мисалы кээде күлүчүңүздү унутуп каласыз, башка болот. Андай маселе болбойт да бизде. Ошо барып туруп эле күлүчүңүз менен эле, жүзүңүз менен эле кирип кете бересиз да. Өзүң болсоң болду. Өзүңүз болсоңуз болду, көчөдө калбайсыз. Биз ушул мына территориясы чоң болгон үчүн көбүрөөк жашылдандырууга көңүл буруп атабыз да. Мына бүт айланабыз эле Айлантып дарак эгип, дарак эгип, астын газон кылып, андан сырткары буяктагы дагы коммерциялык орундар тарапка дагы жасап беребиз да буюрса. Себеби эми азыр жанагы от казандар бул жака коюлган окшойт, э? Экологиялык таза аба деп атпайбызбы? Ошону куру сөз менен айта бербей, биз эми ошо жасап берели деп атабыз. Азыр бул жака 3 очок болот. Мынакей, местасы даяр. Жана биздин от казандар бул жакта.
ушул биздин жалпы отказан 3 турак жай комплексти иштеткенге. Бияка негизи сертификаты бар. Электриктер гана киргенге, анан ушул жерде иштеген адистер гана кирген болот. Эгер мен сизге видеосун берем. Башпагып койсок Башпагып койсоңуз болот, башпагып. Жөн эле мындай көргөнгө эле. Келип бир катар тартып алсаңыздар болот. Иштеп турат экен азыр. Иштеп турат азыр. Жылуулукту берип атпайбыз 1-декабрдан баштап. Ичи дагы таптаза экен, Жаңы бүткөн да. Бул свет менен иштеген үчүнбү? Свет. Бул жерде эч ким андай ашыкча кыймыл дагы болбойт, башка дагы болбойт. Сиз мунун градусун карап турушуңуз керек. Канча давлениеда жеткирип берип атат. Аны карап берип турушуңуз керек. Анан мисалы жайында күндүзү бир аз күн ысык болсо, градусу түшүрүп коюшуңуз керек. Кечинде көтөрүп коюшуңуз керек. Болду, ошол эле жумуш. Ошого бир адам, эки адам. Смен менен отырушат. Бир сутка, 3 суткада бир сутка иштейт эки адам. 6 адам иштеп атабыз, 3 суткадан алмаштырып иштеп атабыз, 1 суткадан алмаштырып. Мен бул отказан боюнча адис болуп бүттүм да. Биринчи жылы тур эмес жасап алдык. Экинчи жылы бул Манас шаарында, Ош шаарында биринчи жолу биз жасадык. Манас шаарына да биринчи жолу биз алып келдик. 6 ай бою чуркап, документациясы линияны 4 километрден тартып келдик. Башка линия тартып келиш керек да бугачы. Бул өчпөш керек. Трансформатор курун дегендери бар, генератор дегендери бар, насостору бар. Бирөөсү рабочий болсо, бирөөсү резервде туруп туруш керек. Бул боюнча мен мыкты такшалган адис болуп калдым да. Дом турак жай салганы өзүнчө бир тема. Анан ушул жылуулукту берүү үчүн бир чоң тема да бул. Азыр башка кошуналар сурап келип атабы, бизге дагы жылуулук ашабы деп. Жок, бизде өзү мындай. Ушуну мен өткөндө бир чыгарылыш кылып да Instagram баракчабызга жүктөдүк. Бизде азыр Алинур 1, Алинур 2, Алинур 3 жалпы 436 квартира. Жалпы кошкондо. Бирок биз деген мунун мощностун 700 квартира же 48 метр квадратка жылытуу системасын орноттук. 48 метр. А бизки жалпы 30 000 эле метр квадрат. Ошондо запаста азыр дагы Запаста 15 000, 18 метр квадрат бар. Жакын арада дом салуу пландарыбыз жок бул жака. Бирок болуп калса ошону улайбыз. Эгер болбой калса дагы биз мисалы Ош шаарында биздин жанаша жайгашкан компаниялар көп. Келип сурап атышат. Жок, мен айтып атам. Турак жай качан бир 5 жылсыз толбойт экен. Толсун. Иштетип көрөлү. Ачсанан сүйлөшөбүз. Ага чейин жана кичине акчага кызыгып берип, анан эртең алысыбай же биздики сыбай калган деген ызычуу болбосун деп атабыз. Запас болсо дагы бербей атабыз. Туура. Азыр акчага кызыгып, макул деп бирөөгө берип алып, анан толук кандуу ысыталбай. Бул жака дырсака трансформаторду койдук, 2 линия тартып келдик. Бирөөсү пожарный, резервный, бирөө рабочий. Андан сырткары могу биздин убактылуу курулушту бузуп алып туруп, бул жака воркаут зонасын кылабыз. Ал эмне деген? Баягы спорт менен машыккандарга турник, брусчатка, бурс. Демек, муну алынат экен да? Бул алынып, ошону ордуна кылып беребиз. Жакшы болуп экен. Биринчи кабаттар бул жакта коммерциялык орундар. Бүт баары сатылып бүткөн. Жашоочуларга керектүү болгон аптека, дүккөн, сулуулук салон бүт баарыны ушул жака ачабыз деп уже сатып алган адамдар пландаштырып атат да. Азыр мен бир нерсени ойлодум. Мына жак бир аз далдоораак экен да өзү. Кээде көп компаниялар ошондой жанагы турникеттерди эменин ичине коюп коюшат го, ошондой тренажерлорду жана двордун ичине. Койгондо элдин баардыгынын көзү ошол жакта болот экен дагы. Мисалы аялдар, кыздар, 18-20 жаштагы жаш балдар кээде кыйгырып тартынат турникке, башка болот. Жашоочулардын тынчын албоо максатында биз сыртка отдельный кылып атабыз. Ооба, бири-бирине дискомфорт болбой тургандай. Жакшы болуп, жакшы ойлонупсуңар өзү. Себеби эми биз баары бир баягы батыштагыдай эмеспиз, бир аз бири-бирибизден тартынабыз. Кызыкандуулук барбы? Ооба. Анан ошого мындай далдоораак жер болсо деген. Эми мисалы мен деле азыр двордун ортосуна чыгып алып, мен мисалы машыга албайсыз. Машыккым келбейт менчи. Ошон үчүн биз балким карап көрүп жаап беребизби? Жанагындай. Жакшы болуптур. Жарык менен кылыпчы. Бул жагы дээрлик бүтүп калыптыр, э? Жок, бул жакта А жана Б блокто бизде жумуш деле албады. Мына астындагы эле. Азыр бул соколду кабат деп коебуз да, мынучу. Муну эмне үчүн биз жасабай атабыз? Биз бу жака асфальт басып бүткөндөн кийин экөөнүн ортосундагы границага чаптап беребиз да. Биз эми дээрлик бүтүптүр да анда бул. 25-жылга койгон максаттарыбыздын баарыны аткара алдык, Кудайга шүгүр. Анан бул реклама эмес, сиз дагы өзүңүз баягы. Ооба, отчет катары, маалымат катары кечке кыжаат болуп сурабайсыз да? Ооба, мен башына жана көрүү ушул берүүнү баштап атканда дагы айттым. Эми бул азыркы мына бүгүнкү берүү
Нуркелдиден үй алам деп аткан, же ушул компаниядан үй алсам кандай болот экен деп ойлонуп аткандарга, анан Нуркелдинин кардарларына отчет иретинде азыр былтыры ушундай этапта эле, азыр кандай этапта, ошону көргөзүп береличи деп. Себеби биздин кардарлардын көпчүлүгү Россияда, Европада, айылдарда да. Мына күндө эле келип кеткенге мүмкүнчүлүк жок. Биз ага ошон үчүн биз баягы WhatsApp группа ачып маалымат берип турабыз. Бирок сиз баягы жоопкерчиликти алып татканыңыз үчүн сиздин дагы кыжаатчылыгыңызды эске алып, анан атайын чакырдык эле ошогочу. Мен дагы мисалы силердин балдарыңардан бат-бат сурап турам да, азыр кайсынысы бүтүп калды, кайсы жерге жетип калдыңар, мына эмне болду депчи. Анан балдар мына биздин Инстаграмда көрсөңүз деп калышат да. Жок, өзү негизи эмне болду айтсаң деп мен кыйнайм да алардычы. Инстаграмда сен ардын мен тартып коюшуң мүмкүн да деп дейшем. Десем жок деп, өзүңүз барып көрүң дешет да. Биз жумалык отчет да берип турабыз да, кандай жумуштарды аткарып турганыбыздычы. Себеби сиздин төлөп аткан акчаңызды биз кайка жумшап атабыз деген максат да. Себеби бирок мына клиенттердин алдында мен жоопкерчиликтүү айта алам. Курулуштан башка жака такыр жумшабадык, жумшайлы деген ой дагы жок. Себеби биз башында өзүбүз көптөгөн акча киргизебиз да, жер алабыз, документацияны бүтөбүз, башка кылабыз. Анан бир клиентке сатып алсак дагы бул жалпы уже биз бир адамдын жүгүнүн мойнубузга алдык деген сөз. Биз аны бүтүрүшүбүз керек, милдет, так ошончо. Көп жерде, көп курулуш компанияларда, эми мен башканы азыр сенин көзүңчө жамандагандай болбойм, бирок айрым курулуш компаниялардын бир мындай азгырыктар көп болот экен да алдында. Мисалы, кирпичти мен сатып албай эле өзүм кыш завод куруп койсом болот экен деп. Бул жактан чыгабызбы же наркы жактан? Нарактан чыгып кетсек болот, бияк жабык. Анан кээ бирлер ойлойт экен, газоблокту мен сатып албай эле, андан көрө газоблок завод ачсам жакшы болот экен деп ойлошот экен. Же арматураны мен бул жактан бирөөдөн сатып албай, өзүм барып заводдон алып келсем деп ошондой азгырыктардан улам алданып, же болбосо заводу жакшы бүтпөй калып, ойдогудай. Болбой анан ошол курулуштагы акча ошол жака кирип кетип, же курулуш болбой, же завод болбой. Ошо ортодо эл арсар болгон учурларды көрдүм да дейчи. Биз мына акыркы 5 жылдан бери Нуркелди курулуш компаниясы өзүбүз турак жай салып атпайбызбы? Котлованды казып, монолиттүү иштерди баштаганда эле сатууга коебуз да биз. Сатууга койгондо эми 10 квартира сатылып кетсе, 15 квартира сатылып кетсе, жанагы кассаңда акча туруп калат да. Ошондо сиз айткан ойлор пайда болот. Менде деле болот, мен деле инсанмын да. Анан бир жерден бир жер алып дагы баштасамбы, же завод ачсамбы дегенчи. Мен ошон үчүн бул системага салдык, Кудайга шүгүр. Кандай кылабыз? То есть элдикин элге жок, жанагы арматурага төлөп коебуз. Кыш учурунда арзан болот да. Бетонго берип коебуз. Анан кийинки жыл аткарыла турган жумуштарды, быйыл келишим түзүп, шоттордун акча которо беребиз да. То есть алар дагы барып туруп фирмаларга заказ берип материалдарын даярдай берет да. Дээрлик мына жерде биз азыр бере турган акчабыз калбады да. Эч кимге. Лифт келди, суу келди, свет келди, канализация келди, жаратылыш газы келди. Фасад акчасын алып бүттү. Жумуш бүтө элек фасад акчасын алып бүттү. Жашылдандырууга, бак-дарактарга акчаны бердик. Азыр силердин ишиңер азыр доолоп гана туруш. Биз азыр эми ошол срогунда алып уюштуруп бул жакта сапаттуу өткөрүп алыш да. Сапаттуу өткөрүп алыш. Ошону айтып атпаймынбы? Жанагы доолап эле алыш. Акчасын төлөп койдуңар, эми жумушту доолап эле туруш калыптыр да эми. Ошон үчүн жанагы элдин акчасын биз тийбейбиз. Себеби биз муну азыр биз бул жактан, мисалы, Алинур 2 турак жайынан пайданы дагы 2 жылсыз эсептебейбиз да. Могу подвалга эмени жанагы фасадтын базальтын жийип койгон окшойсуңар, алып келип. Бул жерден ашыгы менен жыйганбыз. Себеби Алинур 3 турак жайына да ошол жактан ташып атчу. Биз мисалы бул турак жайдын пайдасыны биз азыр 2 жылсыз көрбөйбүз да. Себеби 2026 майда тапшырабыз, андан кийин 1 жыл карап беребиз. Унаа токтотуучу жайлар сатылып элек, анча-мынча батирлер сатылып элек. Биз ошолор калса дагы курсан болуп, негизгиси турак жайыбызды бүтүрдүк деп элдин алдына жүзүбүз жарык болсо жетет бизге ошол. Азыр ушул объекттен жалпы алганда азыр сатылып элек канча эмеси калды? Бул жакта 10 жакын батир бар. Сатылып элек. 10? 9 батир бар сатылып элек. Ошондойбу? Ооба, калган баары сатылып бүттү. 9 эле батир калды. 9 эле батир калды. Наркы жактан 25, бул жактан 9. Анда сен баттыраак дагы жаңы курулуш башташың керек экен анда. Баштайбыз буюрса. Жаңылыктар бар. Айтып берем. Манас шаарынын Манас көчөсү менен Жеңи Жок көчөсүнүн кесилишинде мына Эверест деп аталган турак жай башталган. Муну дагы 6 ай мурун көргөзгөнмүн. Мында дагы ушундай эле
QR код коюлган. Андан сырткары курулушка, фирмага, долбоорго ким жооптуу ошолордун баардыгы жазылган мына жакта. Анан качан башталды, качан бүтөт дегендей. Анан былтыры 6 ай мурун келгенимде муну дээрлик жок эле. Биринчи кабатка эми эле көтөрүлгөн, дээрлик эми мындай жерден эми эле чыккан болчу. Наркысы болгон 4-чү кабатка келгенде азыр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-ci кабатка чыгып калыптыр. Азыр ал А блогубуз жер астындагы иштери бүтүп, 4-чү кабатты жабуу иштери болуп атат. Азыр 5-чи кабатка чыгып калды. Ал эми бул жакта Б блогубузда ошол сиз келген маалдагыдай свайлары кагылып бүттү. Бул жерде жер кыртышына байланыштуу геологиялык изилдөөлөр жүрүп, ошонун негизинде проект түзүлүп чыгат. Биздин азыр жер кыртышыбыз эң катуу катмары, галичный катмары ошол. Бул жерден жердин бетинен 5 метр котлован казылды. Андан дагы терең 10 метрге чейин свай кагылып, жердин эң катуу катмарына чейин дом жайгашты. Так, бул канча кабат болот эле? 11ге чыгыптыр азыр, Ыдырыс ага, бул биздин Манас шаарындагы 3-чү объектибиз. Эверес элиталык турат деп айтылат. Жеңи жок көчөсү, Манас көчөсүнүн кесилишинде. Ооба. Бул 12 кабаттан турат, 2 блоктон турат. Демек наркысы бир эле кабат болсо бүтөт экен да? Наркы 11-чи кабаттын колоннасын куюп атабыз. Бир кабаттан кийин бүтөт, Кудай кааласа февраль айында бүтүрөйүн деп атабыз. Бул 5-чи кабатка жетти. 4-чү кабаттын потологу 5-чи кабаттын полуна бир жуманын ичинде бетондолобуз буюрса. Бул сөзүн ачыгын айтыш керек, Ыдырысга. Биз бул жерде графигибизге араң ушул акыркы айларда жетиштик. Биз өзүбүздүн баягы койгон жумуш график планыбыздан 2 ай калып кеткен болчубуз. Себеби мунун жер астындагы кыртышынын шагалы бир аз начар чыгып, 9 балдуу жер болуп, Россиядагыдай жанагы свайный фундамент барлык. Канча 9 метрден 9 метр казып, биз 5 метр котлован казды. Андан сырткары дагы 970 1,50 диаметрде, 1 метр 50 сантиметр диаметрде жерди оюп келдик. Алдыга моундай болуп. Ооба. Ал видеолорун да кошо чыгарсак болот. Диаметр 150 да. Ошонун ар бир колоннанын астына, ар бир очтун астына казып түшүп, ага 350 маркасындагы ар бирине 28 куб, 30 кубта бетонду куюп, ошол иштеринде биз бир аз кечигип калдык башында. Бирок ошол кеч калуу болбосун деп зык иштетип, азыр эми мына акыркы айларда биз графикке кайра жетишип алдык. Бул ал жана Б блоктон 2 блоктон турат, Ыдырсака. А блогубуз 2 улагалуу. Бирок биз баягы элиталык турак жай дегенибизде бир подъездде, бир улагада, бир кабатында 4 батир ашырбадык да. Анан ар бир квартирага 4 сааттан кем эмес күнтүгүдөй кылып проект жасатканбыз. Бул Б блогубузда болсо 3 улага, 3 подъезд. 11 кабаттын 10 кабатында батир болот. Биринчи, экинчи кабаттары соода жана коммерциялык орундар. Ошондо наркы жагы коммерциялык объектилердин кире бериши болот. Бул жагы коросу болот да. Жашоочулар үчүн. Жашоочулар үчүн бул жакта дагы унаа токтотуучу жайлар 70% менен камсыз кылынган. Жашоочулардын жашылдандыруу зонасы, балдар ойночу аянтча, иш-чараларды өткөрүп берүүчү жана үч очко, казан, бүт баарын кылабыз. Андан сырткары балдар кышында ойной турган 100 шарчы метр квадрат зимний детский площадкасы болот. Могул 2 чоң ачык жер турат. Панорамный вид менен айнек болот. Биз отоплениясында, жылуулуксунда сетка тосулган. Сетка тосулган. Ичинде ажатканасы бар. Жасап, балдар ойной турган кылып даяр кылабыз. То есть бул жалпы колдонуудагы жер. Бул биз коммерциялык жашоочулар үчүн. Себеби кышында балдар ушундай погодада үйдө отуруп калбасын, топтолуп бир жерде ойносун, жылуу жумшак дегенде. Телефон тиктеп эле отура бербейди. Телефон тиктеп эле отурбасын деп ушул жака, анын ичине дагы ошол балким 10 жашка чейин, 12 жашка чейинки бир кыймылдагы инструменттерди коюп берели деп атабыз да. Андан сырткары ушул жерде жердин астында бассейн болот. Бассейн ушул жерде болот. Бул жерде болот. Себеби конструкцияга биз тоскоолдук кылбай эле фундаментин лентадан сырткары короонун эле ичине жасай турган болгонбуз да. Бирок муну азыр курушууга куруп коесуңар. Бирок жанагы аны колдонуу маселеси кандай болот? Ал акы төлөнөбү, ал өзүн-өзү баягы содержать этиш керекпи, өзүн-өзү багыш керек. Биз эми ошол маселелерди буга чейин 6 ай карап бердик деп атпадык, бир тапшырган домдорубуздучу. Биз бул жакта да 1 жыл бою карап берели деп атабыз. Ошондо расходдор чыгат да. Фильтрге, сууга, жылуу суу болот да.
анан техничка, уборчица дегендердин бүт зарплатасы чыкканда бул жакта 200 квартира бар жалпы. Балким башка квартира турак жайыбызда айына 1000 сомдон чогулса, бул жерде 1500 сом чогулушу мүмкүн. Бирок бул жерде машыгуу залы бар. Бассейн бар. Балдар ойночу аянтчалар бар. Жабык. Сиз эми балким айына 500 сом, 1000 сом көбүрөөк беришиңиз мүмкүн. Бирок сыртка чыккандагы сизге муктаждык болбойт да. Эмне соңуңузга кам көрүү үчүн баары жашоочулар үчүн бекер фирманын атынан биз сатып. Демек бул жерде жашоочулар өздөрү эле мисалы саат кылып бөлүп, мисалы эркектер качан кирет, аялдар качан кирет, балдар качан кирет деп бөлүп өздөрү график кылып алса болот. Биз уюштуруп беребиз да анда. Ошо 1 жыл бою карап берип атпайбызбы? Ошол аралыкта муктаждыктар, мүмкүнчүлүктөр чыгат. Биз анын баарын кагазга түшүрүп, кийин элге ТСЖ кылып өткөрүп берип атканда, анан бир домком шайлаганда, балким биз ошого 3 ай бою, 4 ай бою жардам беребиз. Мондай план менен иштетсеңиз, айына мынча сомдон жапсаңыз, жабылат дегенбиз. Уюштуруп беребиз ал жагын, уюштуруп. Жакшы экен анда. Бул дагы 2027-жылы май айында мөөнөтүбүз, графигибиз. Башында айткандай, башында 2 ай кеч калдык. Бирок азыр кышкынок жумуштары 7-кабатка чыкты. Бул февраль айында монолитин бүтүп, март айында мунун дагы крышасын жаап, апрель айында фасад жумуштарын баштайбыз. Анда мундагы өйдөңкү кабаттарына жанагы газоблок болот. 8-кабатка болот. чейин азыр бүт Кыргызстан боюнча синип норма кирген. Баарыбызга талап бирдей. Же 1-кабаттан баштап газоблок кылсаңыз болот, кааласаңыз. Кааласаңыз 8-кабатка чейин кирпич кылып, 8-кабаттан жогорусуна газоблок менен ал милдеттүү түрдө. Жакшы болуп тур, мына кыйла иш арып уже мындай көзгө көрүнүп калыптыр дейм. Мен башында айттым го 2 ай кыйналдык. Ооба. Анан жанагы пландан калып калдык. Ошон үчүн бул жакта дагы жумушчуларыбыз, мастерлер, башка объекттерибизде 12 саат иштегенде, булар 14 саат, 15 саат иштеп, азыр эми жетиштик да. Себеби бул жерде биринчиден фундаментный лентасы, жанагы свайный фундамент болду. Андан сырткары унаа токтотуучу жай подвалы, бийиктиги 5 метр. Биринчи, экинчи кабат коммерциялык орундар болгон үчүн 4,60. Элиталык турак жай болгон үчүн патологу башка турак жайларыбызда 3 метр 10 сантиметр болсо, бул жерде бийиктиги 3 метр 30 сантиметр. Батирлердики. Ошолордун баарын эсепке алганда арматурасы көп чыгат, колоннасынын диафрамаларынын калыңдыгы жоонураак болот. Ошолордун айынан калып аттык 2 ай графикте. Бирок 2025-жылы декабрь айында кайра графикке теңдедик да. Сатыл элек батирлерчи? Сатыл элек батирлер бул жакта 30дай батир бар. 30дай гана батир. Демек 30 батир менен азыр кыйла жумуштар. Жок, биз ал 30 батир дегенде биз башында өзүбүз да акчабызды киргизгенбиз да. Ошол батирдин акчалары, андан сырткары бул жактын финансылык маселеси эми жеке кардарларыбыз кызыкса келсе мен баарын ачык көргөзөм. Финансылык маселеси бул жакта чечилген буюрса. Андан сырткары жанагы төлөмдөр бар. Себеби биз 30% берип, 30% берип, калганын 30 айга расчет көргөнбүз да. Мисалы 2025-жылы үй алгандар дагы 20 ай, 24 ай төлөйт. Биз курулушту жалпысынан Кудай буйрса 15 айда бүтүрүп элге тапшырабыз. Демек азыр мындай жыйынтыктап айтканда, азыр Алинур 3-тө 25 батир, Алинур 2-де 9 батир, Бул жакта 30 батир. Эверестте мына жерде болгону 30 батир. Жалпы алганда бир 64 батир калыптыр. Ошол 3 объекттин баардыгында биригип, демек сатуу элдин ишеними, сатуу жакшы болду, Кудайга шүкүр. Азыр бул жерде дагы жетишсең жетишип алсаң алып калдың, албасаң калдың деген эле сөз экен. 2-3 ай ичинде сатуу толугу менен сатылып бүтөт деген ойдо планда иш алып барып атабыз. Анан бул жакта дагы Манас шаарында жанагы жалаң көчөлөр асфальтталып, кеңейип, өсүп болуп атпайбы? Ошон үчүн бизди башында биз курулушту баштаганга чейин жер маселесин чечип документация бүткөндө Манас көчөсү жаңыланып асфальт басылат деди. Биздин Саркынды суу дагы Манас көчөсүнөн, Муздак суу дагы Манас көчөсүнөн, анан биз электровод казан бул жактын отоплениясы центральный болот. Шаардыгына туташтырып техникалык шартнама алганбыз. 500 метрден кийин котельный бар экен. Ошол жерге бул көчөнү дагы казыр башын билип туруп биз Муздак суу, Саркынды суу, жылытуу системасынын линияларын тартып биз өзүбүздүн объектибизге киргизип койдук. Бул дагы бүттү. Свет бул жерде. Жаратылыш газы дагы биз буга чейин чоң диаметрде таштап кеткен экен. Ал дагы биздин короодо. То есть мунун дагы коммуникациялык түйүндөрү центральныйга баары туташылып бүттү. Биздин эң баягы кийин жерди казып, анан кайра аны обратный заспа кылып, канализацияны тартып, Муздак сууну тартып, чөгүп кетти, бурчатка отуруп кетти деген маселелер бизге бүттү да. Себеби биз
нөлөбөй отметкага чыкканга чейин эле ошолордун баарын биз тартып алдык. Бул отуруп, травмовка болуп, биз асфальт басканга чейин баардыгы ордуна түшөт деген ойдо. Азыр дагы бир нерсени көрүп атам, баягы сыртында, короонун сыртындагы периметр боюнча жалаң дарактар дагы эгилип көктөп калыптыр. Ооба, жанагы Ал былтыр келгенде ошондой эле. Биз азыр быйыл дагы кыйла күчүнө кирет ал. Биз мындай кылдык да, курулуш болуп аткан жерде шаарга чаң болбосун деп, экологиялык штрафтарды алып калбайлы деп, биздин өзүбүздүн территориябыздан дагы 2 метр, 3 метр качып, огражденияны тосуп, жашылдандырууну, газонну себип, кийин корого керектелүүчү бактарактарды биз азыр ошол жерде чоңойтуп атабыз да. Чоңойтуп, шаарга дагы көрк берет, чаңдан дагы тосот. Анан кийин Кудай буйрса ошолорду дворго, коммерциялык орундарга, барлык жерге чоңойткон көчүрөбүз да, жетишип калат экен да. Ушул жакшы нерсе. Сонун. Азыр эми бул жакта кайсы бир кабатка кирип, батирлер кандай жайгашкан, Ошону көрүп чыксак болот эле чындап эле. Анан мен азыр башка нерсени сурайын деп аттым эле азыр. Анда азыр батирлерди. Уголоктор да келиптир, Уголоктор карап көрсөңүз болот өзү. 5ке 5, диаметри дагы 5, бүт мынакей карасаңыз Россия жергесин алып келди азыр. Үстүнө, Үстүнө чыгасыз. Бул батирлер жайгашкан жерге келдик азыр. Бул азыр 4-ч кабатта турабыз, А блокто. Бул жакта 2 ай айнек болот. Улаганга сиз дворго чыгып барасыз. Анан жанагы сиз айткан суроо боюнча 1 лифт коюп койбойбу, 2 лифт коюп койбойбу дегенчи. Ооба. 9 кабаттан ашса өзү 2 лифт болуш керек. Биз бул жака 2 лифттин эшиктери бирөөсүнө 1 тонналык коебуз, 1000 килограммдык. Жүк жана адам ташуучу. Бирөөсүнө 630 килограммдык коебуз. Адамга эле. Адамга эле. Анан биздин ушундаки бир улагабыз 4 батир. Так, азыр мына жактан лифттен келесиз. чыктык, келдик. Келгенден кийин эле мына чоң жай болот экен, Улага, подъезд. Ооба. Анан оңдо 2 эшик, 2 батир, солдо 2 батир болот экен, Болду, ошодон ашырбат. Бул жакта электромонтаждардын счетчиги, муздак суулардыкы, пожарный щит, вентиляция, электро счетчиктер ушул жерге жайгашат. Улаганы жакшы кылып жасайбыз, пожарный сигнал жаса коебуз. Булар канча батирлүү болот? Булар 2 бөлмөлүү, мисалы, мына ушул. 84 чарчы метр квадрат. Биз жанагы 4 сааттан ашык күн тиет деп Ооба. эң мактанганыбыз ошол го. Мисалы, эртең мен бул жактан сквозной батир да бул. Бул сиздин кухняңыз болот. Ашканаңыз, ашканаңыз. Ашканасы балкону менен болот. Ашканасы балкону менен болот. Мунун ошо кире бериши холу аябай кеңири. Андан сырткары бул спальня болот, уктоочу бөлмө. Бул жакта бир кладовка бар. Экинчи жагында санузел, үчүнчү жагында ванна. Бул кладовкасы экен, наоборот экен. Биринчи ванна, экинчи санузел, бул жак кладовка. Бул жак зал уже. Сиз бул эки тараптуу да? Баягы сквозной деген ошол. адамдар жакшы көргөндөр. Сквозной дегендер. Себеби короону да карасаңыз болот, анан жолду да карасаңыз болот да. Бул жак бир тараптуу. Бул бир бөлмөлүү эле батир. 52 чарчы метр квадрат. Мунун да кладовкасы бар. Чоң кладовкасы бар. Солдо кладовка. Оң жакта санузел чогуу мунука. Бир кухня, бир зал же. Бул ашканасы менен эле бул эмеси болот экен, Ооба. Ушундай. Анан бул жерде дагы кээ бирлер мисалы мунун бириктирем дегендер болот экен го. Жок, биз азыр муну алып салса да болот да. Эгер каалоочулар болсо. Мисалы азыр кирпичный кладкабыз бизге 7-чи кабатта деп атпаймынбы? Биз 8-чи кабаттагы кардаларга чалып атабыз. Келиңиз, биздин мастерлер 5-чи кабатты көргөзөт, 4-чи кабатты. Планировкаңызды өзгөртө турган болсоңуз, сатып алган да кардаларыбыз. Сиз бизге сунуш бериңиз, биз өзгөртүп беребиз. Бул бекер. Когда сиз уже биз вод эксплуатациядан өткөрүп алгандан кийин, анда өзүңүздүн акчаңызга жумшайсыз, документациясын бүтүрөбүз деп туруп биз ушуну өзүбүз сунуш берип атабыз да. Эгер өзгөртөм десеңиз, азыр келип өзгөртүп алыңыз депчи. Анан биз бул жака айнектерин дагы буга чейин 1.50-ге 1.80 койсок, азыр 2.20-га 2.50 коюп атабыз айнектерди. Чоңураак. Себеби биз 5 камералуу коюп атабыз. Баягы чоң болсо деле суук болуп калабы деген коркунуч жок. Андан сырткары утепление бар. Анан бирок мындай коно кенен жарык болот экен. Шып азыр 3 оттуз, Шып 3 оттуз.
Бул жакта дагы ушундай эле 2 батиреябыз бар. Бары Булар да окшошпу наркы? окшош. Мына бир Бир бөлмөлүү. бөлмөлүү, бул 2 ушундай, э? бөлмөлүү. Киргенде эле бир жагында кладовка, бир жагында санузел. Бул жагыңыз кухня, бул жагыңыз зал. Бирок бул аябай жакшы квартира ушул. Ата комната кеңири да, 52 метр чарчы метр. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Жаңы семьяга. Бул 2 бөлмөлүүлөр да булар. Наркы Бөлмөлүүдүн азыр мына жерден айта кетким келет да ушу. Мындай киргенде көбүнчө СССРдин үйлөрүн билебиз да баягы. Кичинекей мындай бир чучуктай болгон болчу эле го азыр эми заман башка болуп атат, ошого жараша мындай талап, элдин табити дагы өзгөрүп атат. Ошон үчүн мына киргенде мындай бир чоңураак бир жер болсо деп адамдар тилешет. Себеби мындай киргенден кийин мына эле жерге бир чоң диван коюп алышат мисалы. Мына жактарга баягы бир шкафтарды, кийим илгичтерди коюп алса болот. Гүлсүл, мындай чоң күзгү деген. киргенде эле батириңиздин кеңдигини ушул коридор ачып берет экен да. Биз ошого ушул жерлерге ушундай кылып Атайын чоңойтканбыз да. Жок, планировкасын иштеп атканда биз ошентип макулдашканбыз да. Бул дагы ушул жанагы эле батирдин көчүрмөсү да бул жака. Азыр мына жерден эгерде каалоочулар болсо, муну дагы мындай тосуп, балконду өзүнчө кылып алса деле болот азыр. Болот, бирок Жол берилет, э? Жол берилет. Биз мына жакты дагы панорамный вид болсун деп айнекти ушул сплошной болот. Бул сплошной болот, бирок биз сыртына 1 метрлик перила жасап беребиз зачта. Чтобы бияктан айнек сынса дагы тиги эмеден өтпөй турган депчи. Коопсуздук дагы карап атабыз. Так, ошондо бул уктоочу бөлмө, э? Бул уктоочу бөлмө. Сол жакта кухня. Бул жагы ашкана. Ашкана. Ашкананы деле мындай бир аз чоңураак болгон жакшы экен. Азыр мисалы муну 60 бул жана кухня мебелге кетет. 60 болгондо ушуга келет. Мына карасаңыз, мына жерге чейин келет да. Мына биз атайын уруп койгонбуз. Ушудан ашпайт. Ушудан ашып. Себеби вентиляциянын шахтасы да бул жакта. Жыттарды алып түшүп кетет. Эртең жаратылыш газы да ушул жерден тартылат да. Жаратылыш газы да ушул жерден. Анан мына жакта эмеси дагы кааласаңыз балконго чыгып алып, өзүнчө мына жакта бир кичинекей стул коюп алса болот экен, мындай карап отуруп, кофеңди ичип дегендей, кайра кирип кетип дегендей. Мына бул жактан дворду карайсыз. Биздин двор дагы кең. Бул жер жалпы 58 сотик. Могу курулмалар убактылуу да. Булар бузулат баары. То есть наркы мына жашыл чатырлуу жашыл чатыр орду, мына биздин убактылуу ашкана, скалат, булардын баары бузулуп, анын ордуна эле жаңы заманбап иш-чараларды өткөрүүчү жайларды салып беребиз. Балдар ойнобайынча жана үй чочок жана башка деген болот. Сөзсүз болот. Эми бул жерде биз эң комфорт класс деген жерди бизде айнур бир турак жайыбызда салып бердик. Бул жер эверес элиталык турак жай деп атабыз. Биздин да көзгө басар, сыймыктанган турган, то есть мактана турган бир турак жайыбыз ушул болот деп пландап иштеп атабыз буюрса. Бул жагы жанагы уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмө. Бул жагы конок бөлмөсү, бул жагы уктоочу бөлмө. Биздин жалпылап 2025-жылга аткарган жумуштарыбыз ушул. 26-га дагы чоң пландарды койдук. Азыр аны мен сизге кеңседен айтып берем. Ошону барып эле ушул жана биз кенен айтып берем деп атпадыңызбы? Баягы жер алдык деп атасыздар. Жер алдык. Азыр бул жакта Манас шаарынын так ортосунан 1 гектар жер алдык. 99,160 сотик. 1 гектарга 0,4 чарчы метр жетпейт. Биз кайсыл айларда алдык аны? Биз документацияны толугу менен өзүбүздүн атыбызга өткөрүп алдык. Толугу менен өзүбүздүн атыбызда. Шаар куруу кеңешмесинен өткөрдүк. Суу, свет, канализация, баягы эле маселелер кайсыл жака уланаардагы технологияларын алып бүттүк. Аны рабочий проектин архитектура менен дагы макулдашып бүттүк 27 декабрда 2025-жылы. Ошонун барып жерди көрүп келбейлиби? Жеринен көрөлү, кааласаңыз документациясын көрөбүз. Себеби биз аны реклама кыла албайбыз ДРСК. Неге? Маалымат эле бере алабыз, сата албайбыз. Мамлекеттик реестерге катталмайынча, госстройдун мамлекеттик курулуп аткан объекттердин реестерине катталбайынча биз аны сата албайбыз. Болгону баягы кардарлар Нуркелди ушул менен ишмердүүлүгүн токтотот экен, же дагы салат экен дегенге эле маалымат. Жок, биз деле мына азыр келгиле мына жерден сатып алгыла дебейбиз. Ошо маалымат. Бирок мына жерди ушул Нуркелди ушул жерге мында жаңы үй курганды пландаштырып атат деп айтсак, мыйзам жол берсе керек. Анда ордунан көрөлү. Ооба. Болду. Аны ошол сиз коюп жүргөн көп суроону, маселени биз ошол жактан чечтик деп
айта алам да, жана унаа токтотуучу жай деп атпайсызбы, барганыңызда эле ошону талап кыласыз. ооба ооба Өзү норма боюнча дагы 0,7 коэффициент, 100 батирлүү салсаңыз 70 унаа токтотуучу жай болуш керек деп. Биз азыр ошол 1 гектардын ордунун баарын казайлы деп атабыз. То есть мисалы 36%-ына гана дом салабыз 1 гектарына. Бирок унаа токтотуучу жай ошол биздин 1 гектар жердин астын баарын унаа токтотуучу жай кылайын деп атабыз да. То есть 400 батирлүү деп пландап атабыз. Бирок 317 парковкасы бар. болбосо аны ошол жана картадан көргөзүп берсеңиз Картадан көргөзүп берсем дагы болот. Офистен сатуу бөлүмүндө. ооба. Андан башка азыр өзүңүз реклама кылып аткан, буга чейин тартып видео материалдарыңыздан кийин сизде азыр могу курулушту көргөндөн кийин бир кандайдыр бир суроолор жаралса, суроолорду берсеңиз мен ачык баарын суроо негизинен эми мен бар суроонун баардыгын бергенге аракет кылып атам. Мен ошол парковка боюнча өзү негизи маселе бардык жерде бар. Муну ачык айтышыбыз керек, бирок эми ага жанагы мамлекет коюп берген талаптар бар да. Эми ошол талапка силер жооп берип атасыңар. Андан ашыкча кылыш үчүн кошумча ал батирлердин баасы кымбатыраак болуш керек экен да. Эми ошонун баягы алтын ортолугу деп коет го. Эми ошону таап атабыз да. Эми бизде элечи шаар чоңоёт. Эл мындай кечинде келгенде унаамды кайга токтотом деген кыжаалчылык болбосун. Элдер мындай рахаттанып жашасын деген максатта биз дагы ушуларды ишинен иштеп атабыз да. Болбосо мисалы азыр 1 гектар жердин баарын казып чыгыш керек. Ага кайра монолит менен, бетон менен, конструкция менен тургузуп чыгыш керек. Анын үстүнө суу өтүп кетпеш үчүн изоляция кылыш керек. Анын үстүнө пожарный машина жүрөт, анын нагрузкасын эсептеп чыгып атат азыр расчетчиктерчи. Ошолорду алганда бизге деле ал мындай кымбатка түшөт. Бир унаа токтотуучу жай биз саткан баадан кымбатка түшөт. Бирок жанагы маселени таштап койбой чечкенге аракет кылып атабыз да. Негизи кандай десем, мени кыжаалат кылган маселе ошол мисалы парковкасы, анан курулуштун ылдамдыгы, сапаттыгы эми мен көзөмөлдөй албайм. Аны көзөмөлдөй турган жана органдар бар да. Автордун көзөмөлү деген бар. Автордун көзөмөлү бар. Технадзор бар. Техникалык надзор бар деген. Курулуш министрлигине келип инспектор текшерип турат. Ооба. Ошолор бар. Анан эми курулуштун сапаты жагынан эми маселе жок. Мисалы ошо курулуштун тездиги, анан жанагы акчалар өз максаттуу пайдаланылып атканы. Себеби айтып атпаймынбы, жанагы адамда эми бардыгыбызда баягы ачкөздүк сезимдер бар да. Мисалы жанагы ушул курулушту ушунча акча турат, андан көрө ушуга азыр бир завод сала койбоймунбу же бирдеме кыла койбоймунбу деп атып, ошентип чатышып, анан баягы көп иштерди бүтүрө албай калып атат да, элди ора кылып атышат. Эми мен азыр силерден үмүт кылганым эле ошол да. Мисалы парковкасы кененирээк болсо экен, курулуш токтобосо экен, анан элдин берген акчасы ошол максаттуу ошол курулушка жумшалса экен. Анан мисалы ишкер катары, мисалы куруучу өзү, фирманын жетекчиси, мисалы сиз дегендей, ошо курулушту бүтүрүп, ошодон пайдаңызды чыгарып алып, анан ал тапкан пайдаңызды анан башка жака иштете бериң. Азыр курулушту бүтүрбөй туруп, анан баягы бир жакшы кымбат машина тебип албасаңыз экен, же болбосо депутат болуп кетпесеңиз экен деген эле ой да. Менин кыжаалат кылган эле ошол. Биз өзү бул чыгарылышты мен ойлоп аткам. Мына 2025-жылы декабрь айында же ноябрь айында бир сүйлөшпөдүк беле, тартырып койсокпу депчи. Анан ошол учурда шайлоо болуп атты, башка болуп атты. Анан биз дагы шайлоого көрдүңүз. Мурунку чыгарылышта да айтканбыз, мындан кийин дагы айтабыз, шайлоого же саясатка бара турган ой жок. Андан Аллах сактасын. Шериктер жок. Бир коррупционер жок, же бир азыр эми уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жок. Жалгыз өзүм жоопкерчиликти мойнума алып, бизде эми Кудайга шүгүр жалпы курулуштан алган тажрыйбабыз бар. Биз буга чейин субподрядчик болуп иштегенбиз да, өз компанияны 2020-жылы ачсак дагы 2010-жылдан бери курулуштабыз. Команда бар, анан Кудайдан корккон, элдин алдына уят болуп калбайын деген сезимдер бар. Ошол сезимдер менен жоопкерчиликти толугу менен мойнубузга алып, элдин акчасын курулуштан башка жака иштетпейбиз деп убада берип, акча керек болсо дагы башка булактарын табып, мисалы керек болсо биз Оштон дагы турак жайларыбыздын акчасын Жалал Абадка иштетпейбиз, Манас шаарындагы акчаларыбызды Ош шаарына алып барып иштетпейбиз да. То есть касса башка. Ал алса бересе такыр жокко эсе, эгер болуп калса дагы карызга. Кайра ордуна срогунан бери бухгалтерлар байланышат. 17-январда күнү силер 10 миллион акчаны кайтарып беришиңер керек дейт. Анан булар ошонун расчетун алып башка кылып алса дагы дээрлик жок эсе. Бирок болуп калган учурлар болду, бирок ошол карызга кайра ордуна коюлат. Карызга мамиле кылат да. Манас шаарында дагы объекттерибиздин
мисалы Алинур бир турак жайсыздыгы касса өзүнчө, Алинур 2 турак жайсыздыгы өзүнчө, бул жактыкы өзүнчө дегендейчи. Себеби акчанын акылы жок. Иштетсең канча болсо кете берет экен. Ошон үчүн биз өзүңүз башында айткандай 2020-жылдагы Оштогу баштаган комплексибиздин акчалары эми келе баштады. Биз эми ошону бир аз жей баштадык десек болот. А булардыкыны жей тургак эмес, биз өзүбүз киргизген акчаларды чыгара турган ойлор жок. Себеби комплекс бүтсүн, мамлекет мыйзамдуу кабыл алсын, элдер менен эсептешели, анан кийин ал жагын көрөбүз. Ооба. Негизи кече шайлоо болуп атканда сен деле айтса керек көбү. Сен депутаттыкка кой деп базгыргандар, пардан берип мактагандар көп эле болсо керек. Болбоду? Эми ачыгын айтыш керек. Айыл жерлерге барганда анан мен эң кызык мындай таң калтыргандагы суроо, курулушуң жакшы жүрүп атат, акча айлануу бар, сен ушул койбойсуңбу дейт да. Анан мен айтам, мен ошол акча мындай курулуш не үчүн кызуу жүрүп атат. Ошо депутатка койбогон үчүн. Депутатка койбогон үчүн, ошонун акчасын башка жака жумшабаган үчүн кызуу жумуш кетип атат да депчи. Анан мен кезде алса бересе кылайлы, карыз акча сурайлы дегенде дагы менде акча жок эле десем, кантип эле сенде жок болсун? Ушунча ишиң жүрүп атканда дегенде айтам да мен. Ошол курулуштагы акчаларды мен башка жака чыгарбаганым үчүн, элдин акчасын иштетпегеним үчүн. Анан ошон үчүн курулуш жүрүп атат да, тура түшүнүңүздөр дегенде. Ушуну жооп айтам да. Кыйласын капа кылып атасың анда. Эми аларга менин карызым жок да. Мен карызым элге. Ооба. Өзүң кардарларыңа. Өзүм кардарларыма, менен үй алгандарга мен карызмын. Айтылган мөөнөтүндө бүтүрүп беришим милдет. Мен анан ал жеке маселелер, алар экинчи же үчүнчү кезекте эми. Ооба. Кеттик анда, офиске. Офиске барып мен сизге жанагы жаңы алган жер боюнча маалымат берем. Ооба. Так, азыр ошондо жаңы курула турган объект ушул болот, Ушул жалпы мүнөздөмөсү 12 кабаттуу турак жай. Биз муну жанагы шаар куруу кеңешмесинде, градосоветте шаардын вице-мэри, башка архитектор, бардык службанын жетекчилери болот да. Биз ошол жерде проектибизди защита кылышыбыз керек. Ошого даярдалган. Бул 2025-жылы ноябрь айында шаар куруу кеңешмеси болуп өткөн. Ошодон бери турат болчу да. Ошого кеңири маалымат биякта бар экен, сизге маалымат берип коеюн деп. Жалпы жер аянтыбыз Госак биздин өзүбүздүн атыбызга өттү. Нуркелди курулуш компаниясынын атында. 1 гектар жер. 1 гектар жер. Жалпы аянтыбыз ушул жер. 155 метрге, бул жагы 66 метр. Тегиздикте жайгашкан 4 тарабынан көчө бар. Жакшы жерде. 4 тарабынан. 4 тарабы көчө. Ушундай мынакей 8 блок 8 эле улага 12 кабаттан ушундай көрүнүштөгү турак жай түшөт. Бул сырткы фасады, булар окшош кабаттардын планы, батирелердин планы. Биринчи кабаттын бүт баарын коммерциялык орун кылабыз. Себеби биринчи кабатты соколдук кабатты унаа токтотуучу жай кылыш үчүн биринчи кабатта жашоого мүмкүн эмес. Ошонун эсебинен бул жак бүт коммерциялык соода саттыктар болот, ушул эле жашоочулар үчүн. Анан ушул жана меске айтып аткан 1 гектар жердин бүт баарынын ордуну казабыз. То есть бардыгы парковка болот экен да? Парковка болот. 1 гектар жер. 1 гектар жердин мисалы буга чейин биз көп кабаттуу турак жайдын астын гана парковка кылып атсак, азыр балдар ойноо аянтчасыны, кошумча жолдорубуздун баарыны, мисалы мына жерде сыртында дагы унаа токтотуучу жай болот, анын астында дагы унаа токтотуучу жай болот. Ошондо анан жанагы эме боюнча, азыркы коэффициент боюнча, госстройдун талабы боюнча. Азыр 70ке 100га 70 болуп аткан. Азырчы? Азыр деле 100га 70 күчүндө, бирок бул жерде 86% унаа токтотуучу жай менен камсыз болот да. Бул жерге бизге ошол жанагы мамлекеттик талап боюнча, синип боюнча 0,7 коэффициент менен 308 парковка керек болсо, биздики бул жерде азыр 332 парковка болуп атат. Биздин бул өзүбүздүн гана участокто, баягы көчөгө коюп, көчөлөрдү пайдаланганга эмес, биз ошол 1 гектардын ичинде 80 сыртында болсо, 1 гектардын жердин астында ошондо 240 парковка надземный болот. Кыйла жакшы болот экен, ооба. Анан бул жактардагы 8 блоктун баардыгы биринчи кабаттары коммерциялык орун, окшош кабаттардын типовой проекттери ушундай болот. А булар качан сатка чыгып башташы мүмкүн эми? Биз муну пландап атабыз, Кудай буйруса 1-мартка деп. Себеби азыр мынакей башкы Госакты алгандан кийин топосъемка кылабыз. Кыргыз-Кизге изысканияга бердик. Ал маселелерди бүткөндөн кийин биз могул эскизный проекти жасап чыктык да. Бул эскизный проекти жасаганда анан бизге мощность
канча электроэнергия керек, канча диаметрде суу керек, газ керек дегендерди биз булардын баардык техникалык шарттамаларını мынакей, мисалы алып бүттүк да. Техслоялардычы. Водоканалдан алдык, Газпром Кыргызстандан алдык. Ош Жалал Абад электро ишканасынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен баардыгынан алгандан кийин ошо негизинде рабочий проект жасалат. Геймплан менен архитектуралык шарттамалар жасалат. Аны биз главный архитектор менен макулдашылдык. То есть Кудай буйрса бул 1 гектардагы жердин пландары өзгөрүлбөйт. Себеби бул экспертизада каралбайт. Эми биз экспертизага даярдап атабыз. Январдын 25-26-ларында киргизебиз. Кайсы диаметр арматура колдонот, кайсы кубтагы маркадагы бетон куюш керек деген маселелерди чечип алгандан кийин бирдиктүү рейстерге барып каттап, каттагандан кийин курулушту дагы баштайбыз. Ошол эле учурда сатууда койсок дагы болот. Ошо марттын 1-инен бир 10-марттарга ушул ишти пландап атабыз да. Ушул жылдын 2 айдан кийин. Ийгилген да. Бул жерден дагы азыр мурдагы жерди бошотуу иштери жүрүп атат. Биз өзүбүздүн чек арабызды тостук, жашылдандырууну жасадык, бактарактарыбызды тиктик. Эми убактылуу суу, свет, анан ашкана, балдарга кийим которушу жайларды даярдык менен алек болуп атабыз. Бул эми реклама эмес. Бул Нуркелдинин дагы ишмердүүлүгү барбы? Биз жетишпей калдык. 1-кабаттан, 2-кабаттан, 10-кабаттан же узагыраак төлөп мөөнөткө батир алабыз деген кардарлар үчүн гана маалымат. Жакшы, ийгилген да. Эч болбосо, келип туруңуз. Жарайт. Кандай бир кабардар керек болсо, же элге маалымат керек болсо, эл биз тараптан сизге суроолорду берип аткан болсо, ошол суроолорду берсеңиз, маалымат алып турсаңыз болот. Сиз үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Рахмат. Ийгилик. Достор, көрдүңөр. Нуркелди азыр ушул тапта 3 курулуш объектисин параллель алып кетип атат. Бирок ошол эле маалда иш арасында мамлекеттик заказды аткарып, мынандай килтейген чоң мектепти көркөмдөп, сапаттуу кылып, аны дагы бүтүрүп берди. Азыр эми 4-чү дагы бир объекти ошол Манас шаарында баштаган турат. Кыскасы, бул Манас шаарында Нуркелди азыр ушул Манас шаарынын көркүн чыгаруу, Манас шаарындагы мына жепирейген көмүр менен жылытылган үйлөрдү четинен сүрүп, четинен көп кабаттуу үйгө айландыруу, шаарды асманга каратып, жанагы вертикалдык формада өстүрүүнүн аракетин кылып атат. Эми ишенсе болобу дейсиздер, мени көбүнчө айтасыздар. Ыдырыс ушул курулуш компанияларын жарнамалабай эле кой, уят болосуң дейсиздер. Мен дагы текшерем, мен дагы караймын. Бул компаниянын кожоюндары ким? Алар ыймандуубу, ынсаптуубу, сөзүнө турабы, же ал криминалбы, коррупционерби, же эртең саясатка чуу этип кишинин акчасы көбөйгөндө басып кетеби? Ошого окшогон жактарын карап, текшерип, аңдап, анан ишин кандай кылат? Сапаттуу кылабы, жокпу? Ошолоруна ынангандан кийин гана анан мынтип жарнамага келишим түзүп алып, жарнамалап аткандагы кербезим. Анан эми мен өзүм ишенген үчүн гана жарнамалайм. Анан ишенбей турсам, акчасын эле берген болсо, андай компанияларды жарнамалабаймын. Мен ишенген үчүн ошол Нуркелдини, ушул Жалал Абад Ошто, андан сырткары Ош Бишкекте Golden House'ту, ушул компанияларды азырынча жарнамалап келатам. Анткени мен буга чейин башка компаниялардагы ыдырыс, бизди дагы айтып кой, ушундай акчасын беребиз дегендерди айтпай эле жүрөм. Бул азыр мынау Нуркелдинин ушул берүүсү чын-чынына келгенде бул жарнамалык дагы эмес. Бул отчеттук видео болуп атат. Нуркелдиге кардар болом дегендер үчүн, анан Нуркелдинин кардарлары үчүн. Нуркелди не иш кылып атат дегендер үчүн. Нуркелди ушул иштерди кылып атат. Азыр ушул бир объектисин ээлерине берди, 3 объектиси азыр курулуп атат. Бир объектиси апрель-майларда кардарларынын колуна тие турган болуп атат. Ошол иштердин арасында мынау искусство мектеби ошол Манас шаарындагы. Бул бүткөрүлүп ишке берилген. Азыр эми дагы бир объектини баштаган турат. Кыскасы ушундай туугандар, бар болуңуздар.